Мен атым Мукарам. Өзүм Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жаңы Турмуш деген айылдын кулу болом. Мен Москвага 12 жыл мурда келдим. Келгенде эле оңойчулукка турган жок. Келгенден кийин жумушу жок отурдум. Бир айга жакын. Бир айдан кийин кадам жайлык бирлер менен чогуу жашап калып, ошолордун жардамы менен азыркы Олимпийский плаза барго, ошол жердеги Афина деген ресторанга посудомойчу болуп ишке кирдим. Ал жердин иши аябай оор болду. Күндөп түндөп суткалап иштеген күндөрүм болду. Колдорум баягы ысык суу, муздак сууга салып, средстволор менен кабарып, акыры көөп кеткенге чейин барды. Ал жумушумду таштап, немеге Новослободскийде Экиле деген ресторанга барып, жаңы ачылган ресторанга иштеп калдым. Ал жердин ресторандын директору Юлия Маркс деген армянка, жашы 34-кө чыккан келин болчу, аябай жакшы жардам берип, мен өзүм эле эмес, чоң кызымы, кичине кызымы кошо ишке алды. Кичине кызым ошондо 14 жашка чыккан кыз болчу. Анан кичине кызымы документтери жок, сен бул жерде иштей берсин, сага бир иш таап берелик деп, мени мына Академический метродо неме деген Тарас Бульба Корчума деген ресторан бар, ошого жөнөтүштү. Мен ошол жерде иштеп калдым. Ошентип Москвада жашоо башталды. Акыры күндөр өттү, убакыт өттү, 1 жыл өттү, 2 жыл өттү. Проспект Мирадан 9-домдон квартира кармап, ошо квартира менен иштеп калдым. Ошондон кийин ресторанды эле унуттум, башканы деле унуттум. Ошо квартира менен жашап калдым да, элдерди квартирага киргизип, чыгарып дегендей. Ал иш мен үчүн өтө жеңил иш болду. Үйдө эле отурам, киргендерди келдиңерби, кеттиңерби, айдын акырына келгенде квартплат чогултмай, ошо менен жашоо башталды. Анан бул да болсо пешен экен. Гүл саткан магазинге кирип, бир аял менен тааныша калып эле, ошол аял мен сени бир жерге ишке жөнөтсөм барасыңбы, стабильный зарплатаң болот деди. Анан мейлдедим, барсам барып көрөйүн дедим, деп анан бул жака алып келди мени. Алып келгенден кийин анан кемпир бар экен, өзү кадынок менен басып жүрчү. Анан баягы ойду келди сүйлөп, жеген ичкенин билбей, бирок аябай көңүлү таза, ушунчалык адамга боорукер аял болчу, раматылык. Кетем деп аракет кылганымда кетирбей кармап неметишти, кетирбей. Мынакей чал мурда МГПда ректор болуп жүргөн киши, академик, профессор. Ошо кемпир кеткенден кийин эле чал өзүн таштап койду. Кызы бар, мен менен тең, уулу бар Испанияда. Тез келип, кызы күндөгүн алыс эле келип кабар алып турат. 5 ай болду. 5 айдан бери ушинтип постелге жатып калды. Турбайт, ошо белинен кырсыктап. Бүгүнкү күнү оор акыбалда. Мына өзүңөр көрдүңөр. Анан өзүм эптей албай калдым. Себеби 3 жыл мурун кемпирди көтөрөм деп өзүм да белим оорутуп алгам. Өзүм мына Маякта кыргыздардын больницасына жатып да чыктым, ошо белими кокусталып алганым үчүн. Ошол эми азыр эми жалгыз чалды көтөрө албайм, мага оор болуп атат десем, өзүңө жардамчы алып ал деди. Буга чейин балдарым, кызым, неберем башка жакта турчу. Анан балдарым эле алып келип алайын десем макул деп уруксат берди. Бир комнатты ошо кызыма бир комнатын берип киргизип, кызым жашап атат. Мен неберем экөөбүз бир комнатта ошо чалды карап 70 000 рубль алам. Буга чейин ушу 5 айга чейин 50ден алып жүргөм. Анан мына чал жатып кыйналып калгандан кийин ушу 70ке көтөрүп берди. Мен өзүмдүн зарплатамды небереме 30 000, чалдын ишканасынан 30 000 неметип берет, чыгарып берет. Ошондо неберем экөөбүз 100 000 зарплата алып иштеп атабыз. Эми өмүрүн тилеп атам, өлбөй эле жашап турсун деп. Тем более өзүм бул жактан Тульской областка караштуу Заокская район деп, кыргыз айылы деп азыр Ала Тоо айылы деп чыгып атат. Ошол жактан жер алып, ошол жака үй салып, ушулардын жакшы баягы жөрөлгөн немеси менен, жөлөмөсү менен, жардамы менен бүтөт Кудай буйруса.
Кыргызстанда ушундай зарплаталар болуп турса, айлык маандар болуп турса, убагында иш менен камсыз кылынган болсо, Москвада эмне бар эле? Элиңен ажырап, жериңен ажырап, тууган урууңан ажырап. Ыйлагым келет Кыргызстанды эстегенимде.